Падиламды койгону жетишкен жокмун да. Линияга чыгып туруп эле падилам баскан моментте сразу могу заказ түштү. Бул заказ без кафе түштү. Шаарга 2 точкасы менен 1 саат аралыкта барат экенбиз. Мен азыр Күнтүү тарапка кетип атам. Шалта деген айылды өтүп бараткан кез клиенттер ушул жактан чыкты. Дальний подача мененчи. Атак, ассаламу алейкум, жалпы жамаат. Барыңыздар кутмандык кушуган күнүңүздөр менен, барыңыздарды ийгиликтер коштосун. Жана келе жаткан барыңыздар кайткыларыңыздар менен. Туугандар, эртең Орто Сай жакта Бекер шаурма таркатылат. Ошол үчүн туугандар барып Бекер шаурманы татып кетиңиздер. Атак туугандар, кимде-ким Яндекске иштейм аткан болсо, мен силерди эксперт паркка иштегилерди сунуштамакмын. Себеп дегенде бул паркта 3 түрлүү комиссия бар. Биринчи комиссия бул 2% ар бир заказдан, экинчи комиссия бул 4 сом ар бир заказдан, үчүнчү комиссия бул 55 сом суткасына. Мен ошол 55 сом суткасына берип иштеймин. Буюрса азыр могу заказдан 55 сом алат да, ошо менен дальше комиссия бербей иштеймин. Анан туугандар, такси электромобилде Бишкек шаарында, бирок бүгүн Яндекс таксиге кошулуп дагы ВБ таксинде урабыз. Анан могу дополнительный заработок деген боюнча ошо эксперт паркта реферальная ссылка деген бар. Кимде-ким досуңду чакырып туруп, ошол досу келип 55 заказ кылган болсо, чакырган үчүн сизге 1000 сом бонус берет. А сиз өз учуруңузда жумушка орношуп атканда, жана документтер жөнөтүп, каяктан алдың номерди деп сурайт. Ошо сураганда Тынчтык Go YouTube каналы алдым, блогерден алдым деп туруп айтып койсоңуз, мага болгон рекламанын пайдасы бир аз болсо дагы күчөйөт сиздердин жардамыңыздар менен. Ошол үчүн туугандар, описание калтырып коем. Кимде-ким кошулган болсо, кошулуп иштегиле. Фотоконтролдон өткөндөн кийин бонус 100 сом салып берет. Ошо 100 сом менен жумушту сразу баштай бересиңер буюрса. Так, бүгүн 26 май, күнгө вторник. Буйруса биз азыр шаарга барабыз. Шаарга барып туруп ВБ таксини жандырам. Жанагы азыр саат 6-дан 45 өттү да, 48 өттү. Жанагы 5 заказ кылганга жетишем бекен, жетишпейм бекен деген вопрос болот да, интересно менимдечи. Жолу сонун. Так, ничего, азыр бул 1 саатта барабыз бул жака, Кудай буйруса. Ошондо канча сом болгонун көрсөтөм. Анан кийин сразу, если что, немени ВБны карап туруп включать этем, болбосо Яндекс менен, как обычно, 2000 иштеп туруп, анан кийин включать этем. Так, 1 саат 5 мүнөттө келдик. 972 сомго. Эми дальнейший. Эмне кылабыз? Так, буну өчүрөбүз. Мен центрде экенмин да. Эки саатта жетишемби? Неме кылганы? Линияга чыгып иштегени. Сразу берди бирок. Продолжить маршрут. Чуканна Валиханова дейт. 5 заказ кылган болсом 2000 сом берет. Тура. Эмеге чейин 10го чейин катырган болсом плюс канча 700 сомбу же 1000 сом кошуп берет экен бонус. Берки 5 заказды кылган болсом, ал гарантийный 2000 сом. Бирок ошол 5 заказды мен 2 сааттын ичинде кылып койсом, жакшы болот. Ошондо саатына 1000 сомдон эсептеген болуп калам да. Бирок ал акчаны сразу бүгүн албайм, эртең алам экен да. Кечеге түшкөн акчаны азыр көрөбүз, бүгүн канчага түшөт экен. Вроде как эмелер жакшы эле. Жанагы рейтинг ал жак бул жак деген темаларчы. Так, берки заказ, Яндекс менен келген заказ 1 сааттан өтүп кетти. Атак эме көрсөтүп аткан 50 мүнөт деп көрсөтүп аткан да. Бирок 1 сааттан өтүп кетти ал заказ. Тилге каршы. Бапайдап келдим. Так, 25 мүнөттө келдик, 338 сомго. Бияка мен келген себеп падилам келдим. Саат 12 болуп калды почти что. Жанагы эртең Бекер шаурма ошонун бүгүн ачылышы да. Эртең официально ачылышы болот, ошонун көрүү эме тартып коеюн деп келгем. 11ге чейин мен уже Вайлберристен
эме кылып койдум. 6 заказ кылып койдум да. 2050 сом иштедим. Дагы 3 заказ кылып коюшум керек бүгүн, чтобы 3700 болуш үчүн. Азыр бирок эмеге барып туруп могу теманы бүтүрүш керек. Азыр бар шаурманы тартам. Анан кайра жумушка чыгып, еще плюс 3-тө саат 3кө Садырбаевага барам. Садырбаева бара турган себеп ушул менин подписчиктердин бирөөсү өткөндө хашан ачылган, ошо хашатын реклама кылыш керек деп ошонун владельцлери, кайрылат экен да. Кайрылса ал бала мени айтат экен, ушул таксисттердин немесин тартат. Ушуну чакырып көрүңүз деп. Ошолор мага чыгат анан связьгачы. Ошол ким айткан болсо дагы от души рахмат деп айтып коеюн деген оюм, сөзүм бар эле. Атак. Азыр кашанга барайлы. Пайдаланып коюп келатсам 3 мүнөттүк жерге дагы заказ берип койду го. 5 мүнөттө 224 сомго келип калдым. Так, азыр эми получается место табыш керек. Анан так, ошондо дейт. Где-то ушу жерден бир место табышым керек экен да. Кеттик анда. Урматтуу коллегалар, мынакей, ушул жердин локациясы. Мынакта эртең могу нарын Карпинка дамы деген шаурма эртең ачылышы болот. 200 шаурма бекер таркатылат. Эртең саат 1ден баштап келе берсеңер болот ушул жагачы. Келип ушул жерден бекер шаурма алсаңыздар болот. ВБнин, проблемасы ошол клиент менен связь кыла албаган экен да. Мен могу заказга 18 мүнөт көрсөтүп аткан да. Ошо 18 мүнөттөн баратын күтөсүңөрбү десем, ооба деген болчу да. Азыр эми келдим. Келгенден кийин кантип аны менен байланышам, кандай кылам белгисиз. 388 сомдук заказ экен, бирок мага 285 сом калат экен. Бара турган жерибиз азыр мына Чоқан Валиханова барабыз да. Так, Чоқан Валиханова барыш үчүн канча убакыт кетет? Примерно 34 мүнөт убакыт кетет экен. Элестетип бергилем. Жанагы целди аткарып коеюн деп кылсам ушундай заказдар түшүп атат да эми. Бир аз эме болупчу. И плюс бул иши албай атат. Ой, то есть эме кылбай атат. Чыкпай атат. Чыгасыңарбы? Бесплатный ожиданиясы да бүтөт ошо менен. Платный ожиданиясы башталат, а бирок по факту келгенде пассажир өзү жок болуп атат. Ушундай жака келип турам. Экзаменге алып келип кайра походу экзаменди алып кетет окшойм. Бияк уже кыргызча башталды эми. Мбанк иштегенде төлөйм, ал жак бул жак деген тема. Мбанк иштеп атат да, блин. Өлбөдү биягы. Так, 1:30 болуп кетти саат. Мен уже экинчи заказга келип атамын. Ана эртең менен келгелем, буга эртең менен келгенде сонун болуп, өзүнчө бош болуп турат эле бул жерчи. Азыр уже эме боштой дагы эмес. Так, короче говоря, закрыт заказ. Ошо менен сменадан жабылды. И плюс эме дагы аткарылды. Так. Не бул? Эме болуп атат. Короче, мен бүттү да. Акыркы заказ, 9 заказ азыр кылып бүттүм. Ошо мен 3700 сом бүгүн ВБден иштедим. Эми ёлки-палки, бияк пополнить баланс турбайбы? Так, пополнить баланс кагыздагын и кеттик эмеге. Хашанга барабыз, Хашанга. Таксисттерге, короче, эме болуп турат. Жакшы бонус. Чайлар бекер болот. 1 чайник ичесиңби, 2 чайник ичесиңби, короче, чай бекер болот. Кашандары азыр барып канча сомдон башталат, кандай тамактар бар экен полный айтып кетем. Анан дамдап дагы ошо дамын конкретно айтып көрсөтүп берем. Так, 26 мүнөттө келдик, 320 сомго. Оплата картай. А мен болсо Садырбаева 265ке жөнөп атамын. Бирок пока заказ жок. Акырын бара берели. Келген жерим мынакей, Бейшеналиева, Ош базар.
мына ВБ таксинин бир проблемасы бар экен да, ошо Намба аркылуу акчаңды чечем десең 28-не чейин типа период ограничения деп коюп коюптур. Ошо үчүн азыр эмеден чече албай атам. Иштеген акчаларымды Валберстен чогулуп аны чечем ошондо интересно. Что-то уже кызык моменттер башталып кетти го баягы. Так, ладно, Садырбаевга кеттим. По делам койдум элем. Она 5 эле жактан сон заказ чыкты да 240 менен. Анан ошол пробкадан кайрылып, кайра обратно кетейин деп бурулсам, заказ отмена кылып салды. Жанагы жерде пробкада еще пробка кылып салдым да адамдарды. На ровном местине. Анан кайта деп алып туруп кайта акыры кетип атам анан кийин. Короче, мына ошол Садырбаева 265 деген адрес экен да. Ориентирлер получается бул жакта. Не дейт? Шашлык, машлык, бул жер. Сары челек деген ориентири походу туура келет окшойт деп ойлоп койдум да. Нерден басып келип эле. Нерден басып келесиң да. Келип туруп мынакей. Бомба хашан деп турат. Ушул бомба хашанга кирип туруп эле. Анан эме кылат экенсиңер да. Интерес кылып сурапчы, короче. Бир ичине кире электим да. Заодно бир жолу сурап болмос үстүнө бар экен, кандай бар экен. Короче, ушундай салат. Мондай хашан 120 сом бул хашандар. Айтышы боюнча, кой эти менен экен. Бул чай чисто таксисттер үчүн бекер атак, если что. Хашанын ичи койдун этинен деп атат. Дамын өткөн жеп кеткем, конечно, но бунусунда дагы мына ичин көрсөтүп коюн. Көрүнөдүрбү? Ичи мындай настоящий еттен жасалган, майлары менен мындай сочный экен. Ошол эле дам болуш керек, азыр деле свежий экен как раз. Могу салатты чисто комплимент кылып берди да. Бул салат эми заказ кылсаңар болот, конечно, бирок азыр чисто мага комплект кылып берди да. А так 120 сомдон хашан чай бекер таксисттерге. Азыр мен дагы будан чыгып туруп сурайм, ичинден тартып көрсөтөм силергечи. Кандай ичи эмелер экен. Чоң рахмат. Мин. Но салат, если что, бул мындай комплимент катары да, могу хашандар 120 сомдон. На всякий базар. Мели. Чоқапа? Келиңиз. Бияк бир тартып кетейин, короче, силер үчүн. Караңыздар. Бул жер отургучтар менен жагы кухня, ал жак бул жак. Короче, хашанда 120 сом экен, могундай суусундуктар бар экен бул жакта. Мына, короче, эмеси. Ключевой жеричи. Калашынча чайды ичесиңер, калашынча мынакай көк чай бар экен, кара чай бар экен, даже мындай пакетиги чай. Ну, короче, в целом. Биягында летний эмеси бар. Ошо. Ошентип курсаңарды тойгузуп, короче, 120 сомдон хашан аласыңар, чайды ичесиңер, анан плотно кетесиңер. Жана мыякта 2 гаи турган, короче. Бул 2 гаи эме кылаттыр. Каяктарды тосаткан айтайынбы? Бул экөө туруп, короче, тетиги жерде пауэр алып койгон турбайбы? Ояктанча солго деген пауэрды алып коюптур, ошол жерден азыр тояктан тосупту да. Мен бак чай ичип чыкканча уже тосуп эме кылып коюшту. Так, короче, достор, урматтуу такси жамааты, такси коллегалар. Короче, кеп ушундай. Каяктан таап алдың, каяктан минсем таксистерге ушинтип таптың деген суроо болуп аткан болсо, өткөндө, короче, бул эжекелде жаңы ачыптыр. Анан кийин ошол жеткизген таксист бала, короче, ушул ушундай блогер бар, ошого кайрылсаңыз болот деп айтып мени рекомендация кылыптыр, короче. Ошого мен сүйүнүп, да деп калдым. Так что, тугандар, кимден ким ушул Садырбаев 299 жактан өтүп бараткан болсо, Арча бешик тияк-бияктан өтүп бараткан болсо, парковкалар кенен обед малында келип, кенен кирип, 120 сомдон хашан алып, экөөнү алсаңар, плотно тоесуңар. Койдун настоящий, койдун этинен рубленый мясо экен. Мен азыр жеп дыңкыйдым да. Анан эме, чай главный бекер. Бир чайың чай алып, обед малына келип, 2 хашанды уруп, чайды ичип, кайра дальше жумушка чыгып кетсеңер. Кандай сон? Так, мен дальше каяка барам, айтайынбы? Мен дальше азыр эмеге барам. Безымянныйга барам, безымянный тортеки. Поехать заказываем по пути. 20 минут экен, нормально кеттик. Короче, микроштарга келип калдым. Азыр бир заказ мененчи.
тартам деп унутуп калыптырмын. Себеп дегенде пассажир отурган пассажир, короче, бир атайын бир дарыга келиптир, наркы берки дегендей мен машинадан түшүп эле, короче, телефондорун алып чыгып башташты, карап башташты да, анан кийин деп ошолорго көңүл буруп биякты жөн эле закрытып койдум заказдычы. Короче, 15 минутта келдим, 443 сомго. 240 менен түшкөн заказ болчу. Азыр дальше эми жөнөдүм жанагы эмеге. Эмне эле? Нарын номер 1 Карпинкага. Короче, могул жерге алып келдим. Азыр эки пассажир, акыркы эки пассажир. Могул Wildberries мени бүгүн тыгып салды да жумушкачы. Себеп дегенде 3 заказ кылсаң ушунча берем, дагы 3 заказ ушунча берем деп могул, короче, бүгүнкү менин аткарган 12 заказым, 12-нчи заказымда ушул жерде бүгүн мен Wildberries'тен получается 5200, 5200 иштедим да ошондо. 5200 сом неме Wildberries'тен иштедим. Обновление болбой жатат го. Так, мынаке. Завершенные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 заказ кылдым бүгүн Wildberries'тен. Жанагы немен алдым да. Мына 5200 сомдучу 12 заказ кылып. Азыр эми бул так. Да 4 заказ кылган болсоң 6900 сом берем деп туруп дагы кылдырып коюш мүмкүн да. Бирок менен кой ушу менен саат 7-да болуп калды. Азыр мен ушу видеону монтаждап киргизейин. Анан акырын домой коюп кетем. Яндекстен, короче, мынча иштеген бүгүн. Ой. Яндекстен азыр көрсөтөм. Мынаке. Яндекстен бүгүн мына 5 заказ менен 1600 сом. Эртең мен үйдөн Сокулук жактан келгем Бишкекке. Анан 11-де бир заказ кылдым. По делам. Только мына заказдар только по делам да, жанагы шаурмага, эмеге, Хашанга барган заказдардын убактысы. Бул жерде азыр 1600 болуп турат. Так, получается лицензия дейт. Лицензиянын немеси уже келип аткан. 1600 сом иштедим. Азыр могу видео монтаждайм, где-то бир 10 мүнөттөн кийин домой койсом, тоже где-то бир дагы 500 сом, 600 сом менен барсам керек да. Ошондо бул жакта 2500, ал жакта 5200. Бүгүн получается 8000 почти что акча иштептирмин. И то бир жана 1 саат пауза кылып, 1 саат зарядкага, 1 саат ал жака барып, 1 саат шаурма немеде Хашанда отуруп, ал жак бул жак кылыпчы. Короче, Wildberries'те пока что жумуш ушундай бар экен. Бар болгон кезде иштеп алган жакшы. Пробегтер боюнча бүгүн где-то бир 150, так, анан кийин бияктан 20, 170 километр жүрдүм. Ушул убакытка чейин. Бир жолу зарядканы почти полный кылдым, бирок азыр үй жака бараптан зарядтап эртеңке даярдап коюшум керек да. Ошол буйруса. Так что эртең бирок эмеге келгиле обязательно. Шаурма жеп кеткенинчи. Безымянныйга Орто Сая жака барып шаурма жеп кеткиле. Ошол туугандар, короче, барыңыздар чоң рахмат. Бүгүнкү жумуш ушундай болду. Бүгүнкү жумушка бир лайк коюп койгула эми. Рекорд койдум өзүмө өзүм.